Биринчиден ошол эл аралык компаниялар зыян тартат имидж жагынан. Анан кийин мен ар дайым айтып келем, башка чет мамлекеттин компаниялары негизинен эле башка мамлекеттер Кыргызстанга жакшылык каалабайт. Алардын максаты бир проектти бүтүрөт, акчасын алат, откаттарды алат, бүттү, кетти. А барып баягы эле ошо кыргыз элинин мойнуна ошол кредит, бүт карыздар жүктөлөт. Азыркы биздин өкмөттүн кадамы, чечими бул эң туура, мен эки колдоп колдоймун. Себеби ал жерде туура эмес нерселерди биздин өкмөт көрдү да. Ал жерде айтып атпайбы, техникалык жактан, баягы келишимдеги негизги моменттер, мындай карама-каршылык болгонунан биздин кыргыз мамлекетине бул туура келбегендиги үчүн биз бул келишимден бир тараптуу чыктык депчи. Ошо мен жакында ошо массалык маалымат каражаттарынан окуп, өтө туура көрдүм. Бул туура эч нерсе эмес. Бул жумуш деле бүтөт, башка инвестор чыгат, болбосо өзүнүн ички күчү менен бул жумуш бүтөт. Главное бул жерде имидж, мамлекеттин кызыкчылыгы да.